мүмкүн кылат. Ошо жанагы жактан улам лента менен ташып берди, запас төгөрөт. Кара кеченин көмүрү, бул кара жыранын көмүрү импорттун жалтырап аткан. Жалтырап аткан. Бияга да кара кеченин көмүрү. Ортосунда импорттун көмүрү. Биздики кичине топурак аралашкан сыяктуу болуп турат экен, Жок. Майда болуп. Ошондой. Караңгы кум сыяктуу болуп турат экен. Булар жалтырак болуп, таза көмүр экен. Жерден баки кичине Түтүн деле чыкпайт экен, туура? Бирок азыр баягы уже баягы жумушун токтотподукпу? Бир айда. Сектордун штаб ичиндегилер жазып ошону менен азыр нагрузка бар 120 мегаватт. Бирок жер эмес да. Бирок түтүн көп деле чыкпайт. Бул кышты деле көрдүңүзбү? Нагрузка максимальный кылдык. Чындагыдан көбүрөөк кылдык. Таза көмүр чыгат. Азыр бу жерде 284 миң тонна көмүрүбүз бар. Жанагы выгрузка жердики, анан бул жердики баары бириккенде 284 миң тонна. Сентябрдын ортосуна чейин Кудай буйрса запасыбыз бар. Былтыр 40 миң тонна калган. Уже котелдорду өчүрүп баштаганбыз да, уже угроза болуп. Мунун астынын бүттүгү ленточный. Ошону алып келет да, түртөт да, астынан лента менен алып кетет. Астынан алып кетеби? Астынан алып. Нижняя галерея деп коет. Тиги бетондар кылып түшөт, ичине киребиз. Бетондар конвейерлер бар жердин астында. Анан бир дополнительно жанагы чаңлаш үчүн терден көмүр түшкөн жерде неме бар. Тыпка деп коет, түшкөн атайын жерге чейин жетет. Көмүр көйүлгөн соң көтөрүлүп чаңбайт. Бу жакта жашагандарга чаң барбаш үчүн. Анда 2 жыл болду койгонубуз. 3 складыбыз бар. Ал буздарга расход склад деп коет, анын көлөмү 350 миң. Андан сыртта реактор бар, бирөөсү 20 миң бата, бирөөсү 30 миң. Олда кара кеченди Бүтүн бул жерлерди суу болчу. Сезон бүткөндөн кийин стой болду. жерде турган жерде ждвесовой да тур, мына весь. Теперь будет автоматика. Төрт колесаны замерзлатса, чынекта автомат сүмүртөт болсо. Человек саты мешать Ар бир вагонда өзүнчө. Динамикада статикада прописали, иммунда сразу, он на ком жамага кыртатас, если чуть, но номер чуть. Общий канча килограмм болду? Общий жок, биз группта чыгат. Ар бир. Ар бир саранын эмеси чыгат. Ушуну чыгарабыз. Эме документтерди эске жазабыз, анан нет тасыш кылат. Но биз эмес, трафариттен жазылат, договор боюнча. Анан жакка чыгып чыккан. То есть поставщик менен силердин ортоңордо эч разница болбойт. Болот. Айым болот. Эч качан нолдон чыкпайт, эле чыгат. Патрульчасы болуп да, баягы жолдон патруль шама апамдан килограмм кесип алат. Аркада болду. Ошон үчүн минусун чыгат. Эми ол жерде көрүнүппү, минус. Калган да. Ошол жерде бизде не жакшы тиякта көрөт коебуз анимация. Экранда. Турбинабыздан кайсы температура менен, кайсы оборот менен, кайсы дамыз бүт электрон чыгып турат. Антияда бүт отурса, бирде бүт мышка менен отуруп, азыр бирде 4 секунд ишсе, 3 секунд. Котельник, турбин, электросетин ишип атат. Мына жаштай Тоже 12 саат. 12 сааттан. Анан бул биздин блоктун начальник сменасы режим кармап турат. Бирден программасында мисалы турбина каядан кетип атат, ушул нерсе удобный, жаңы немеде да. Мисалы бул казан ачса, буга параметрлерин көрсөтөт. Канча градуста эмне кетип атат, бул бүт параметр башка. Эгер жак батырган моментке келип калса жерден көрүнүп. Автоматика ачтырат. Бар үчүн алдын алып коет. Барын иши башка турат. Буда операция жасап, эчтеке өзгөртө албайт. Только тиги жакта компьютер өзгөртүп атат. Биз кини барабыз. Только наблюдение. Өзгөртүш ар жакта. Анан бенде келип балага ката менен болсо айтып турат. Тиги нагрузканы көргөнүм, катаны айтып турат. Бул жерде тутап кетсең анда тиги эметкен да. Эчтеке неме болбойт, назардан. Человеческий фактор өткөн болсо. Жок, исключен. Автоматика. Иши жөнүндө наблюдение кылып, тепка оперировать. Зашталар биринчи жөнүндө сигнал берет. Сигнал берип, анан
19-жылы моон болсо 3911 болсо 20-жылы 3960 быйылкы да 4489 калориясы. Жергиликтүү көмүрдүн немеси сапаты. Бул канчалык жогору болгон сайын биз экономичный иштейбиз да. Анан эгерде биз азыр мына кара кечени полный использовать этсек 261 000 сом экономияга чыгабыз. Мына азыркы существующий баа менен улардын коммерческий предложение биз 261 миллион сом биз экономияга чыгабыз. Анализибиз биздики 2-3 күндө чыгат. Кырбатанын убакыты бар кетип атат да. Жада 2-3 кабинеттер бар. Бөлмөдөн. Аларда кырбатан печкасы бар, бөлмөсүнүн чыгарганы бар, ошо 3 кабинет бар. Биздер иштегенбиз анан биздин лабораториябыз аккредитован лаборатория. Жылына бар катышып турат, все союзный эсен боюнча 130дай лабораториялар ачып, ошону биз 30-35 орунда эсептейбиз да. Анан ар бир лабораториябыздын сертификаттары бар. Булар өзүнүн немесин, анализдин пробасын тияка жиберет да. Булар туура текшерилип, туура эмес текшерилип, буларга баа берет. Өтпөй калса кайра жок. Бирок булар иштеген көп болду. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Баса, айта кетүүчү нерсе, эгер биздин борбордон сакайбасаңыз, акча каражатыңыздарды толугу менен кайтарып беребиз. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар.